Бишкек шаарынын 1 райондук соту Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдохматовго карата баш коргоо чарасын узартты. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Молдохматов 1 сентябрга чейин камакка калтырылары маалымдалды. Жеңиш Молдохматов 6 майда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 346-беренеси имараттарды жана курулмаларды басып алуу боюнча кылмышка шектелип кармалган. Бүгүн 2-июлга караган суткада Кыргызстанда дагы 1485 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринен билдиришти. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча COVID-19 диагнозу аныкталган 10 бейтап акыркы суткада көз жумду. Пандемия башталгандан бери Кыргызстанда жалпы 127.880 адам коронавирус менен ооруган. Соңку суткада коронавирустун кесепетинен 10 бейтап көз жумду. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү кыргыз-казак чек арасында жагдай тууралуу билдирүү таратып, абалды жалпы жонунан туруктуу деп баалады. Мекемеден кабарлашкандай, өткөрмө бекеттер штаттык режимде иштеп жатышат. Ак Тилек Ак Жол бекетинин авто транспорттордун анча чоң эмес топтолуусу байкалууда. Оор жүк ташуучу 119 машина кезекте турат. Чек ара кызматы транспорттордун топтолушу кайталанма мүнөзгө ээ экенин, жүк ташуу көбөйгөн кезде өзгөчө эс алуу күндөрү жана базар кызыган күндөрү арбайчөрүн маалымдайт. УКМКнын чек ара кызматы Кыргыз тараптан эч кандай чектөө жок экенин кошумчалайт. Мекеме ошондой эле Кыргызстан менен Казакстан ортосунда башка чек ара бекеттерде автотранспорттордун кезекке туруусу байкалбаганын билдирүүдө.